Өлкөдө эпидемиологиялык абал турукташып калган менен кооптуу тумоо кетелек. Февраль-март айларында дүйнө боюнча коронавирус кайрадан күч алары божомолдонууда. Ноябрь айынан баштап бир аз ылдыйга кете баштады. Декабрда да ылдыйга кетип аткан, азыр дагы бир аз ылдыйга эле кетип атат да. Бирок биз ушул боюнча эле таптагыр ылдыйга кетип туруп, жок болуп кетет дегендей ойдон алыспыз. Себеби бул дайыма мондай бир толкун сыяктуу эле бир ылдый түшүп, анан жогору түшүп турат да, мунун мыйзам ченемдүүлүгү ошондой да. Бүгүнкү күндө вирус башка аймактарга салыштырмалуу Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык көл облустарында көбүрөөк катталууда. Эң төмөнкү көрсөткүчү болуп атат, аз саны боюнча дагы. Эң негизинен көпчүлүгү эле бул Бишкек шаарында катталып атат. 51 учур катталды, андан кийин Ош шаарында 9 учур, Чүй областында да ошол үчөөнү кошкондо 70%-га чейин болуп атат да. Калган жактарда аз-аздан эле болуп калып атат да. Кээ бир райондордо, областтарда катталбай деле калды да. Бүгүнкү күндөгү статистикага кайрыла турган болсок да. Акыркы суткага карата коронавирус боюнча статистика төмөндөгүдөй. Бир суткада коронавирус 92 адамдан табылып, 1 адам каза болду. Ал эми бир сутка ичинде 177 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 810 бейтап, амбулатордук түрдө 1113 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 82587 адам коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 78358 киши айыгып чыкса, 1375 адам каза болду. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыгып сакайгандан кийинки кесепеттери да өтө кооптуу. Андыктан адистер бет кап кийип, аралыкты сактоого, колду тез-тез жууп, антисептик колдонууга чакырат. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в мире. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал дүйнө жүзүндө курч бойдон калууда. Өлкөдө мектеп, кинотеатрлар ачылып баштады. Өзүбүздүн эле ден соолугубуз үчүн эң жөнөкөй эле санитардык эрежелерди сакташыбыз керек. Кыргызстанда көп адам вирус менен ооруп чыкты. Бирок бул бет кап тагынбай коюу дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче, коронавирус менен ооруган адамдар башка вирустук инфекцияларга чалдыгып калса, оору өтө оор түрдө өтөт. Ал эми дүйнөдөгү статистикага көз жаптырсак, илдет күнүнө миңдеген адамдардын өмүрүн алууда. Бүгүнкү күнгө карата дүйнөдө 92 миллион адам вирус жуктуруп, анын кесепетинен каза болгондордун саны 2 миллион кишиге жакындады. Элиза Нурматова, Перизат Куттубекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.